Быйыл өлкө боюнча 128 ишкананын ишке берилиши күтүлүүдө. Алардын ичинде Бишкек шаарынын четинде жайгашкан караван логистикалык борбору да бар. Бул логистикалык борбордо бүгүнкү күндө дээрлик курулуш иштери 80% аяктады. Ал эми калган жумуштарды алдыда бүткөрүп, жай мезгилинде ачуу пландалууда. Мындан тышкары бул логистикалык борбор ишке берилсе, 1,5 миң адамды жумуш менен камсыздайт жана чет өлкөлүк компаниялардан алдыда иштешүү боюнча сунуштар түшүүдө. Жакында ишке бериле турган логистикалык борбор 500 оор жүк ташуучу жана 1000 жеңил унааны бир учурда батыра алат. Мындан тышкары алыстан келген айдоочулар үчүн мейманкана, тамактануучу жайлар курулат. Ошондой эле соодагерлерге дагы жакшы шарттар түзүлүүдө. Учурда 27 000 чарчы метрди түзгөн соода аянты ишке даяр. Биздин багытыбыз бул жерге курганыбыздын себеби бул жак Казакстан бизден 18 километр гана алыс. Былтыры өкмөттүн демилгеси менен бул жакка бизден бир 13 километр жакын жерде таможня терминал курулган. Азыркы жүктөр, бүт жүктөр ошол жерден Растамошко болот, ошол жерден түн түштүккө кетчү товарлар түштүккө кетет. Ошон үчүн биз бул жерди кылганыбыз себеби таможнядан чыккан товарлар бул жерге сакталат. Кытайдан келеби, Россиядан, башка жактан келген жүктөр ушул жерден перегруз болот. Караван логистический центрде иштегенибизге 2 жыл болду. Ушул скалаттарды салуу уланууда, Кудай буйрса, асфальттар төшөлүп, бул жандарын бүтүрүүдөбүз. Биздин колубузда азыр бир 20дай сварщик иштейт. Мындан тышкары Ысык Ата районунун Новопокровка айылына да айнек жана алюминий профилдерин чыгара турган ишкана салынып жатат. Анын аянты 4900 чарчы метрди түзөт. Курулушту аяктоо сентябрь айына мерчемделген. Стеклопакет алюминий профилдери чыгаруучу завод куруп атабыз. Бүгүнкү күндө биринчи этап курулуштун фундаменттери бүттү. Азыр металлоконструкциялар келди Россиядан. Уже эртең бирси күн металлоконструкциянын изготовлениясы, сборка, монтаждары башталып, кийинки айлардан уже буюрса оборудованиялар келишти баштайт. Общее оборудование 18 түр оборудование бар. Бул проектибиздин жалпы баасы $5 миллион болуп атат. Жаңы ачыла турган объекттердин арасында ири ишканалар бар. Аларда өндүрүлгөн товарлар өлкөнүн ички керектөөсүнөн тышкары экспорттоого да багытталган. Чүй облусунда 32 жаңы ишкана ачылат. Жалпы инвестициясы 430 миллион АКШ доллар болот. Бишкек шаарында 12 ишкана, жалпы инвестициясы 200 миллион болот. Эсик көлдө 19 ишкана, жалпы инвестициясы 300 миллиондой болот. Нарында 17 ишкана, жалпы инвестициясы 150 миллион доллардай болот. Ош шаарында 8 ишкана, жалпы инвестициясы 18 миллион болот. Ош облусунда 22 ишкана, жалпы инвестициясы 440 миллион доллар АКШ болот. Баткен облусунда 4 ишкана, 52 миллион АКШ доллар болот. Жабатта 13 ишкана, бул 120 миллион. И Талас облусунда 3 ишкана, 2 миллион АКШ доллар болот. Быйыл өлкөдө ачыла турган ишканаларга тартылган инвестициянын көлөмү 1 миллиард 700 миллион доллардан ашат. Бул сумманын 47%-ын тышкы, ал эми 53%-ын ички инвестициялар түзөт. Бакберди Баязбеков, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.